Сузак районундагы эң чоң көчкүлөрдүн бири мына ушул Ташбулак айылындагы көчкү болуп эсептелет. Мунун учурдагы болжолдуу көлөмү 20 миллион кубтан ашык. Ал эми мындан бул жердеги 38 үйгө кооптуулук жаралат. Бул аймакта жер көчкү 1993-94 жылдарда жүрүп, турак жайларды басып калуу коркунучу туулган. Жашоочуларына коопсуз аймактардан жер тилкелери менен суддалар бөлүнгөнүнө карабай, ал жерде эл дале жашап жатат. Басымдуусу ошол учурда берилген тилкеге үй салып, балдарын көчүрүп чыгарып коюшкан. Yağmur yakanda korkamız, ketip kalamız hamamız var, ballar genar yakka. Şimdi yani gün açılganda kelamiz. Bir de kalmaydı, hiç kim bırak yağmur falan, hiç kim turmaydı, bir ketip kalamız hamam. Жер көчкүнүн жанданышы кардын көп жаашы менен байланыштырылат. Ташбулактагы абал ири көчкүлөрдүн катарына кирип, мындан коргоонунун көчүп кетүүдөн башка жолу жок экенин Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин мониторинг жүргүзүү департаментинин азиздери белгилешет. Ал эми жашоочуларды коопсуз жайга көчүрүү жергиликтүү бийликке милдеттендирилген. Бирден балдарын бөлүп, жаңы чекке чыгарып койгон, өзүлөрү бул жерде жашап атышат. Анан күн сайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз дагы. Өзүлөрүнүн тил катын алып, жанагындай кылып атабыз. Кол койдуруп, тил катын алып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Чегилерге балалар үй салып чыгарып койду деген чалман кемпир ошол жерде калдык. Көчкү басып калса эмне болот? Эл катары ошондой болот. Неме болушун өзүңүз билесиз го. Учурда көчкү коркунучундагы үй бүлөлөргө эскертүү берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ошентсе да жашоочулар аймактын кооптуулугуна карабай, көчкү түшсө да арыздообуз жок деп тилкат жазып беришкен. Быйыл бул жер өтө нымдуулугу ашып турат. Бул көчкүнүн кооптуулугунун мүмкүнчүлүгүн өтө жогору. Бүгүнкү күндө өтө чоң коркунуч күтүп турат. Ташбулак айыл аймагында жалпысынан 2 айылда көчкү коркунучу жаралган. Анын биринде 15 үйгө кооптуулук жаралса, экинчисинде 38 үй. Алардын баарына эскертүүлөр берилген. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусу боюнча 2000ден ашуун көчкү коркунучундагы аймактар бар. Анын 480 калктуу конуштарда орун алган. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Сузак району.